Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлиги менен финансы министрлиги бүгүн маалымат жыйын өткөрдү. Анда 6 ай аралыгында аткарылган иштер жана 2022 жылдын экинчи жарым жылдыгына карата пландар тууралуу маалымат берилди. Ошол үчүн эч кандай артка кете турган токтомдор же кандай кабылганга мыйзам жол бербейт. Алган милдеттенмелерди толук аткарабыз. Бул боюнча кепилдикти беребиз. Ал коомчулукта талкуулар, пикирлер талкуулар болуп атат, ал тууралуу. Мамлекеттик казнадагы каражат, бюджет канча киреше тапкан жана алар кайда жумшалган? Финансы министри пландык көрсөткүч 188 миллиард сом болсо, анын аткарылышы 190 миллиард сомго жеткенин билдирди. Муну менен былтыркыга салыштырмалуу өсүш 53 миллиардтан ашык сомду түзгөн. Рост динамика поступления налогов. Социалдык тармакка 65,4 миллиард сом, реалдуу секторго 41,6 миллиард сом, мамлекеттик карызды тейлөөгө 16,4 миллиард сом жана мамлекеттик башкарууга 7,6 миллиард сом бөлүнгөн. На реальный сектор. Ал эми Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү фонддорун каржылоого республикалык бюджеттен жыл башынан бери 822 миллион сом бөлүндү. Аймактарды өнүктүрүү иштеринин алкагында облус, район жана райондук деңгээлдеги шаарларга атайын фонддор түзүлгөн. Мына ушул фонддорго бюджеттен жалпысынан 2,1 миллиард сом каралууда. Это является как раз острый вопрос. Өткөн жылга салыштырмалуу салыктык түшүүлөрдүн өсүшү байкалууда. Өсүү темпи 150% деңгээлинде кармалууда. Бул ресурстар үчүн негизги көрсөткүчтөр. Биринчи жарым жылдыкта 72,7 миллиард сомго жакын салык, 31,7 миллиард сом бажет төлөмдөрү чогултулду. Чуть свыше 12 миллиардов сомов. За первое полугодие данный уровень достиг 7,5 миллиарда сомов. Маалымат жыйын учурунда финансы министри Алмаз Бакетаев 1 октябрдан тартап пенсия 50%га чейин көбөйтүлөрүн билдирди. Ошондой эле 1 августтан мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин маяналары көтөрүлөт. Эске салсак, жыл башында министрлер кабинети быйыл пенсия менен жөлөк пул 50%га өсө турганын убадалаган. Ал эми жыл ичинде социалдык жөлөк пул 2 жолу көтөрүлсө, 1 апрелден тарта билим берүү, медицина, маданият кызматкерлеринин айлыктары жогорулады. Айлык манайы боюнча айтып кеткендей, 1 апрелден баштап социалдык тармактарга биз көтөрүп бергенбиз. Мугалим, культура жана соцзащита ишкерликтерге. Бул айтып коюшубуз керек, эч кандай өзгөртүү болбойт. Ошо төлөмдөр төлөнүп келатат толугу менен. 1 августтан баштап жана мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге айлык көтөрүү боюнча. Бул категорияга 1 августтан баштап жалпысынан 7-8 миллиард сом биз ошо пландаштырып атабыз. Жана да кошумча айтып кетейин, 1 октябрдан баштап пенсия да көтөрүлөт. Негизи жанагы банктардын кошумча процент алганы бул негизи булардын кызмат көрсөтүүсү. Башынан баштап 5%га чейин көтөрүшкөн. Азыркы күндө ошол кызмат көрсөтүүсүнүн жанагы чыгымдарын санап туруп, ошону 2,5%га чейин улуттук банк түшүргөн. Буга катар Кыргызстанда 2022 жылдын аягына чейин 14 000 жаңы жумуш орундары түзүлөрү болжолдонууда. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиевдин айтымында өлкөдө 10 ири өндүрүш объектиси ачылуу алдында турат. Нурайым Бейшиналиева, Эсенбек Үсөнов, СТВ.